Кыргызстанда дары-дармектерди ашыкча жогорулатылган баада саткан компаниялардын тобу аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 27 сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Саламаттыкты сактоо системасындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында элге жогорулатылган баада дары-дармектерди сатууну көздөгөн фармацевтикалык компаниялар тобу кармалган. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, анын алкагында аталган компаниялардын офисинде жана кампасында тинтүү иштери жүргүзүлүп, кошумча экинчи бухгалтерия бар экендиги тастыкталган. Кармалган компаниялар тобу мамлекеттик айрым кызмат адамдары менен сүйлөшүп алып, салык төлөмдөрүнөн качуу үчүн дары-дармектердин чыныгы баасын жашырып келген. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында өлкөнүн бюджетине салык түшпөй, дары-дармектердин баасынын негизсиз жогорулашына алып келген. Далилдерди эске алуу менен ААВ аттуу жаран кармалып, 119 берененин 1-бөлүмү коррупция боюнча кылмышка шектүү катары кармалды. Ага карата 1-май райондук соту камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда мамлекетке келтирилген зыяндын так суммасы такталууда. Эске салсак, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикалык мафиянын бети ачылганын айткан.